Көп жыл айтып келдік. Жақсы, талапкерлерге бір 3-4 минуттан сөз берелік. Андан кейін қысқа сұраулар болса жазып берсеңіздер, жауап бергенге әрекет қылалы. Ертең Құдай қаласа біз Қарақұлжада боламыз. Андан кейін Өзген районында ошону менен Сузакка өтүп кеттик дагы. Таласка кеткенче ушинтип жүрүп отурабыз. Биздин күнүбүз аз. Себеп 11 күн уурдап жүрдүк. Bizde жақсы қолдап берсеңіздер, болды уақытты берді қоротпауға, баршы жерге барғыла деп ертерек қол берсеңіздер, біз үшін аяқ чоңқыр қолдау көрсеткен боласыздар. Рахмат. Азыр сөзді елдің көйлеуін сахнада айтып келді. Мен айттым, Рахман аке, бұл кіші мен депутат болайын деп жолынып көкірек значок тағайынды емес, сахнада айтқан сөзді саясатта айтайын деп шығып атады. Мен барбасам дейді, айтшы кишилер қалбай қалды дейді. Біз бары ошол жерден қақшап айтсақ мүмкін түшінер деген ойменен баратат. Ақсақалыбыз ушу киши Рахман Разықовқа берелі сөзді. Келіңіз, Рахман. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен ушу менен сиздердин астыңыздарга экинчи жолу келатам депутат кылып шайлагылы деп, бир жолу кидат кылып шайлабай койдуңар менен. Өзгөрдү ошонун беричи. Өзгөрмөк турсун, жашоо артка кетти. Бизди экспериментал мамлекет кылып 10 жылдан бери парламенттик мамлекетти алып келишти. Эмне өзгөрдү? Карызыбыз 2 эсе өстү, сырткы карыз. Миллион балдар тентип чыгып кетти. Мамлекеттин ичиндеги теске окшогон жолдор, көп нерселер Кытайга залогко коюлуп акча алынып, эртең бүрсүңүнө тартып алганы турат. Ошонун баарын мыйзамдаштырып кол коюп берген парламент. Ушулардын бардыгын токтотойлук, элдин үнүн айтайлык деп ушака баратабыз. Аркасында калыбырар парламентке барган депутаттар аны сүйлөй албайт. Аны сиздер көрдүңүздөр. Өкмөттү бир күндө жактырып ишин 6 күндөн кийин жактырбайт деген добушту берген ошол парламент болду. Ал байкуштар башкача кыла албайт. Анткени ар биринин аркасынан козголгон иш турат. Калбырды тартып койсо унчукпай отуруп калат. Отуну шайлаган бизбиз. Азыр дагы акча менен ошолорду парламентке шайлагалы да келип атат. Туугандар, эми элестеткиле ошончо акчаны чачкан адам аяка эмнеге кетип баратат? Акчасын көбөйткөнү кетип баратат. Эртең калган нерсенин баарын сатат дагы. Саткан нерселерди айтса жүрөгү түшөт. Силер кээ бирин билесиңер, кээ бирин билбейсиңер. Кыргыз газ деген биздин системабызды $1 Россияга сатып, мыйзамдаштырып койдук. Ошондой эле газ системасын Армения $1,5 миллиард саткан. Biz $1 саттык. Бул кылмыш. Мындай кылмыштар толтура. Аны ким оңдойт? Аны жүрөгү таза, силер менен канча жылдан бери безилдеп жүргөн бүтүн Кыргызстан партиясы ошонун программасы оңдойт. Ушуну түшүнүү үчүн көп акылдын кереги жок туугандар. Кара Суудан азыр Мурда Тогон Эшбаев, Матазиев деген кишилер чыгып бүт Кыргызстанга таанымал кылган болсо, азыр башкача. Азыр Райым миллион менен Рахман миллион чыгып калган.
Азыр 2 киши Кыргызстанга таанып атсак, курсан кошунуп 3 болуп калдык азырчы. Туугандар, мындай кылайлычы. Мен өтө коркунучтуу нерселерди угутам. Мен айылым Сабай залогто калыптыр. Мен кече барсам бир залогтобуз дейт. Неге десем 90% акча берип, эчке чыкпайсың, эч ким менен сүйлөшпөйсүң деп коюптур. Мени менен жолуккандан коркуп чыкпай коюшту. Бул эмне деген нерсе? Кайерге чейин барып калдык. Бардык жокту сатып алып эми адамдардын ыйманы калыптыр сатып алган. Муну токтотуш керек. Бул туура эмес туугандар. Биз криминалдын ким экенин билебиз. Аттарын да билебиз. Анын топторунда кимдер экенин билебиз. Бирок эмнегедир күрөшпөйбүз. Кече түрмөдө отурган 2 адамды өлтүрүлгөн баланы чыгарышты, Дөчөн кыз деген ат менен. Ал бекинген жок, чыгып алып интернеттен сүйлөп атат. Баланча, мен чыктым, карап койгун, эртең кайра кирип кетемен, коркпойм деп. Ушунда мамлекет болду. Биз кимге ишенип отурабыз азыр? Балдардын тагдырын кимдин колуна тапшырып атабыз? Кышындасы балдарды Бишкекке жөнөтсөңөр, таксине барып уктаган жоксуңбу? Уйкуң келбейби жолдо? Баллондорум синбейби? Деп сурап атып анан салабыз 600 километрге эсен аман жеткизгин деп. Жолдо кетип атканда 2 жол телефон менен сурабыз, кайерге барып калдың деп. Анан мамлекеттин тагдырын унчукпай эле берип коебуз го. Ушулардын бардыгын ойлош үчүн көп акылдын кереги жок менимче. Туугандар, келгиле. Мына мигрант болуп жүргөн балдар кыздардын кандай акыбалда жашап атканын мен кыдырып көрүп келген кишимин. Ошолор жөнүндө кайда баратабыз деп китеп жаздым. Алардын көргөн күнү силер элестете албайсыңар. Мына келип аткан 2,5 миллиард жылда келип аткан акча эмне деген азап менен, тозок менен келип атат. Ошолор мамлекеттин анын баалуулугун алыста жүргөндө сезгендиги үчүн сиздерге чалып ыйлап атат. Мамлекетти сактап калгыла, бүтүн Кыргызстанга добуш бергиле. Адахан Кимсанбаевич чакырып Россия боюнча кандай залдарда жыйындарды өткөзүп эмне кылабыз деген суроолорду 5 жылдан бери беришет. Мен кошо барган киши катары билем. Кантип ошо балдардын ыйларын укпай атабыз. Азыр келсем бүтүндөй айыл, бүтүндөй райондор залогто издеп отурат. Адамдын жүрөгүн кантип залогко салып койсо болот? Акыры мен кече мына Кожокелге барганда бир аксакалдын сөзүн угуп, мен корктум. Ойлонуп атам ошодон бери. 80ге чыккан аксакал мынтип айтты. Балам, мен өлгөндөн коркуп атам деди. Эмне ата десем, өзүм үчүн эмес. Мага Кудай бүгүн алып кетсе кеткенге даярмын. Мына балдарымдын, неберелеримдин эртеңи кандай болот экен, булар эмне деген заманда жашайт деп коркуп атам деди. Биз качан коркушубуз керек? Качан ойлонушубуз керек туугандар? Эми баарын түшүнүп турасыңар. Бардыгын түшүнүп билип турасыздар. Эртең утулсак силер утуласыңар. Бүтүндөй эл утулат. Мына келаткан партия, Мегеним Кыргызстан деген партия өзү бар беле кече. Биримдик деген партия бар беле, уккан белеңер. Партия деген бул узак мөөнөткө жазылган бир негиздүү программанын аркасынан иштеген, ошонун аркасынан жүргөн партия болот. Бир күндө отуруп жаза койгон партия болбойт. Булардын аты мурда СДБК болгон. СДБК алып келиштен уялып өздөрү аттарын алмаштырып келишти башкадан. Же силер тааныбайсыңар ошолорду. Ошол олигархтар, ошол мамлекетти саткандар, элге каршы мыйзамды кабыл алгандар бүгүн силерге башка ат менен келатат. Ошолордун ичинде белгилүү эл таныган ырчылар, элди алдап ошол алып барганы астында түшүп келатат. Жанагы такайга окшопчу койлорду эриштип кеткен. Ушунун баарын түшүнүп атабыз бардыгыбыз. Келиңиздер, ошон үчүн азыр Адахан Кимсанбаевич жеткиликтүү кылып айтты. Чубак ажы кандай хадистерди айтып, дин боюнча кандай жолго үндөгөн болсо анчалык айта бергендей эле Адахан мырза да саясатты силерге мен түшүндүрүп айта албайм. Мен чын көп жыл сахнада жүрдүм, эми ошол жерге барып айтайын деп атам. Сырттан айтканды укпайт экен, булар уялбайт экен. Буларга мен эмне деген ырларды жаздым, кантип кайсы бет менен келесиңер деп жаздым. Бирок булар аны уккан жок, келе берет экен. Ошон үчүн эгерде эртеге мамлекетте төңкөрүш кылабыз десеңер, 5 жыл бою кайыт этесиңер. Бийлик жаман, адилеттүүлүк жок, пенсия көбөйбөй атат, уят кылып атат, парламент деп айтып жүрдүңөрбү? Эми айткан болсоңор эртеге болгон була.
Мен Астанаға барып сөйлегеніміздің төрағаның сөзін барып қазақтардан ұлып аябай алдым. Қазақтар маған мынтіп айтты: Рахман ака, жаңағы сілердің төрағаңар өткенде былтыр сөйлеп кеттілер. Biz bir жылдан бері анын не деп сөйлегенін қотыр албай айтамыз деді. Уят болдық. Келгіле, сілер неден ұлғылы қалмағыла. Ар біріңіздер жүзден адамға жеткізгіле. Ошон үшін келдіңіздер берге. Мына жолдан қайт, бұл туыр емес екен, мына жаққа барайлық деп. Bir жол бар. Біреу айтады, мен Адаханды жаман көрем. Sana Adaхан бардығары жаға тұрған 18-дегі қыз емес дедім. Адаханның көрсеткен жолы тура. Ошо жол менен ғана барабыз, башқа жол жоқ. Ошон үчүн келгиле, ертеге шайлоодо bir адамда болуп, бүтүн Кыргызстанды колдосоңуздар, жеңиш биз тарапта, силер тарапта болот. Рахмат. Millennium